Assalamu alaikum урматтуу достор. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто ушул үлгүлүү инсан, экономист, практик, мурдагы экономика министринин орун басары Элдар Абакиров байкебиз. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Жакшы. Азыр биздин достор менен саламдашып, өзүңүз тууралуу бир аз маалымат берип өтсөңүз. Биз атыбыз Элдар, фамилия Абакиров. Өзүбүз Каракол шаарында туулуп өскөнбүз, мектепти ошактан бүтүргөнбүз. Бирок түп жерибиз, ата тегибиз Гегетай эле, Чүй районунда. Билимибиз 4-класстан баштап эле физмат уклон менен окуйбуз. Университетти Алматыдан бүтүргөнбүз, Казак улуттук университетин. Ошол кесиптик математика, айтишник математикпиз. Экинчи билимибиз экономист, финансист. 5 жыл программист болуп иштедик. Bir 6-7 жыл финансы тармагында иштедик. Анан 10-15 жылдан бери негизи ишкерлик кылып келебиз, 3-4 тармакта. Жакшы. Анан Элдар байке айтсаңыз, бүгүнкү жолугушуубуздун себеби ошол китеп тууралуу болмокчу. Негизи эле ар бир ийгиликтүү инсандардын артында көптөгөн китептер турат дейт да, аябай пайдалуу. Ошол себептен ушул долбоорду баштаганбыз. Сиз азыр айтып өтсөңүз, сиз сүйгөн китеп кайсы китеп жана эмне үчүн ал китепти сүйүп жакшы көрүп окуйсуз? Эми негизи китеп менин жашоомдо өтө чоң бир орун ээлейт. Бул биздин ата-энебиздин да чоң салымы болсо керек. Анткени мен кичинекейимден эсимде бар. Ар бир туулган күнүмдө атам бир 3-4 китеп белек кылып берчи да. Өзү алып келип берчи, же чогуу дүкөнгө барып тамдачыбыз. Анан ошонун аркасынан биз китепти жакшы көрүп, bir 2-3 классташыбыз менен китепти жарышып окучубуз. Ошо Каракол шаарынын 3-4 китепканасына жазылып, ошол жерде бизге ылайыктуу китептин мындай айтканда почти баарын окуп чыкканбыз да. Кайсы китепти жакшы көрөсүңөр дегенде эми ошол мектеп учурунда окуган китептердин арасынан эсте калган китептер бул ошол Джек Лондондун китеби бар. Марк Твен, Мартин Иден деген китеп бар. Марк Твендин китептери бар, жана Том Сойер. Ошол эле кезде эми классика китеп көбү жагат мага. Ошол Лев Толстойдун китептери, Чыңгыз Айтматовдун болгон чыгармаларын окуп чыкканбыз, баары жагат чындыгында. Жана Карым Карытар бир күндө өтө эсте калган китеп болгон. Кийин экономика, финанс тармагында көп окудук. Жаштар үчүн мен сунуштаган эң жөнөкөй китеп бул жана Бай атам жана Кедей атам деген тарыхый китептер өтө жакшы көрөм. Ошол Кыргызстанда, ошол жарпы Орто Азияда, дүйнөдө болгон лидерлер жөнүндө, ошол эле Чыңгыз хан жөнүндө, Барсбек жөнүндө, дагы көптөгөн ошо дүйнөнүн лидерлери боюнча, экономика тармагы боюнча кийин жакшы китептер чыгып атат, азыр орусча которулуп, бул эмне үчүн бир өлкөлөр бай, бир өлкөлөр кедей деген китеп бар. Түштүк Азия жолборстору деген китептер бар. Андан тышкары Адам Смиттин китептери жакшы жазылган. Германия кантип өнүккөн, ошо Сингапурдун белгилүү китеби Ли Куан Ю жөнүндө аны көп окуса керек. Эми көптөгөн китептерди жакшы көрөбүз, бирок акыркы ошол 2 жумада мен Манас китебин мурун Марбажиевдикин орусча которулган окугам мурун, мындан бир 10 жыл мурун. Азыр ошо кыргызчасын окуп, ошол китепте мага мындай жакшы таасир берди, жакты да. Теңири Манас деген кара сөз менен жазылган китеп. Ал жерде Теңири деген сөздү көрүп, бизде көбүнчө азыр мусулмандар окубай коет да. Бирок ал жерде түшүнүш керек. Бул 92-93 жылы кара сөз болуп түшкөн китеп. Совет доору жаңгулаган, дин боюнча элде көп түшүнүк жок болчу. Ошон үчүн чындыгында Теңир дегендин ордуна ал жерде Аллах деген сөздү коюп койсоң эле мындай эч айырмасы жок. Мен ошондой эле түшүндүм да. Анан бул китеп мага өтө жакты, анткени бул жерде кыргыздын менталитети, ой жүгүрткөнү, мындай айтканда бир 100% болбосо да бир 60-70% тарыхы. Анан ошол кезде мен өзүм үчүн мындай ошо Манастын тегерегиндеги адамдардан мындай көп позитив алдым да. Ошо 21-кылымга деле туура келген
жакшы сабактарды алса болот экен ал китептендичи. Жакшы, анан ушул китепти окушуңузга эмне же ким себеп болуп калды? Эми көбүнчө ошол атам себеп болуп калса керек. Жана мен айтып кеткендей, туулган күн сайын жакшы китептерди белек кылчу. Мына ошол кезде эсте бар. Жана «Волшебник изумрудного города» деген китеп бар го. Ошол эле Карлсон жөнүндө китептер бар. Жана Чиполлино жөнүндө китептер бар. Эми бул мектепте окуган балдар үчүн өтө кооз жакшы китептер. Мен ошол китептерди кийин сатып алып, өзүм 4 балам бар, ошолорго белек кылсам, үчөө биринин артынан бири окуп чыкты да. То есть бул «Волшебник изумрудного города» деген ошол бул өтө жакшы китептер да, балага чоң таасир эте турган китептер. Анан ушул Манас китебин дейм да, окуп калышыңызга эмне себеп болду же ким себеп болду? Манас китебинде эми бул жерде негизи өзүм атам Манас таануу илиминин доктору да. Эми Манас боюнча эң көп китеп биздин үйдө болсо керек. Ошо атамдын кабинетинде Манастын түрлүү версиялары бар. Ошо Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралаевдин түрлүү кандай изилдөөлөр болсо бүт китептер бар. Бирок мен негизи бир кызыгы отуруп толук окуп чыккан эмесмин да, бир эки китептичи. Бирок могу азыр саясатка катышып, анан бизде бир кишилер бизди таанып, ушул бир Дарья деген бир айым бар, ушул ал келип, ушул Теңири Манасты окуп көрсөңүз, мага абдан жакшы, ушундай кара сөз менен жакшы жазылыптыр деп, Жакыпбек дегендин кара сөз менен жазылган китеби, ошол анан макул деп окуп баштадым, анан кирип кеттим да. Кирип кетип, анан бир 10 күндүн ичинде толук окуп чыктык. Муну мен студент кезде окуганга аракет кылып көргөм үйдөнчү. Бирок негедир бир 5-6 беттен аттай албай койгом да. Бирок мүмкүн ал кезде түшүнүк башка эле, азыр түшүнүк башка. Азыр мага өтө жеңил, өтө оңой кирди да бул китеп. Жакшы. Анан жана айтып өтпөдүңүзбү, бул китептин ичинде ошол сабак алчу нерселер көп экен депчи, ошолорду бир мисалдар менен келтирип кетесизби? Ошол китептин ичинде окуп. Эң жөнөкөй мисал, биз саясатта азыр көп жанталашкан адамдарды көрөбүз да, бийликке. Ошол эле Манасты карасак, эми бул бала кезинде чоң жинди деп атын коюп койчу эмес беле? Өзүнүн бир 84 достору болуп, барып аң улоого барышат да, ошо бир Миң Суу жака, ошол 6 айда жашашат да. Анан ошол жерден жөн эле ойношот, ордо ойношот, элик атышат, жана башка. Анан оюн чыгып кетет. Эми арабыздан бир мындай айтканда лидерди тамдабайлыбы, ханды тамдабайлыбы деп ойношот да. Анан эмне кылабыз дегенде ошол жерден Манас айтат: ким өзүнүн минген жылкысын союп берсе, ошону лидер кылалы. Десе, ар бирөөнө кайрылышат. Кел эми көкчө, эми сен сой десе, жок, мен сой албайм, болбойт. Эми атын мындай айтканда аябайт, атынан айрылгысы келбейт, баарын жакшы жылкылары бар, аттары бар минген. Анан дагы бирөөгө кайрылат. Мажит кел сен сой десе, жок, мен сой албайм деп, ал бир шылтоону айтат. Ошончо бир 10-15 шылтоо айтып, бирөө да сойгусу келбей коет. Анан Манас: болду эми, макул эми силер үчүн мен ушул жылкымды аятып белем дейт. Анын да минген жылкысы да өтө жакшы болот, жана тай тору эле, ошо эсимде жок. Анан мен силер үчүн союп берейин дегенде, анан макул деп, сени хан деп, балдар мындай ойноп эле аны хан шайлап коюшат. Андан кийин ошол жерден калмактардын бир колу келип, ошолор менен бир кырылат. Анан бул 80 бала, ал 600гө жакын келген колунун бир 100-200-ün өлтүрүп, калгандарын колап жиберет. Анан алардын катуу жини келип, чоң бир армия топтоп кыргыздарды тынчталы дегенде, ал уже Манастын атасы Жакып, ошол Акбалта, Бакай ошолорго сөз келгенде, алар катуу ойлонуп калышат. Мына чоң жоо келатат, эмне кылабыз депчи. Анан эми бирөөнү хан шайлап алсак болбойт деп, ушинтип отуруп кеңешип отурганда, жаш балдар жанагы 12-13 жаштагы балдар ойноп коюшат. Бирөө айтып коет: биз уже хан шайлап койгонбуз дейт. Кантип десе, ушинтип ордо ойноп атып, ким жылкысын аябай соет дегенде, Манас аябай союп берди эле, ушуну хан шайлап койдук дегенде, кел анда деп, анан Манас: жок, ал жөн эле оюн болчу.
эч кандай мен хан эмесмин, хан болоюн деген оюм деле жок. Токтоткула бул сөзүңөр деп мындай айтканда бул адам бийликке жулкунбайт, умутулбайт. Анан бирок эл шайлап коет. Ошол кезде жана Көкчөнүн атасы чыгат. Балам жаман жылкыңды аяп, сен Манастан эмненгем деп. Анан ошентип бийликке умтулбаганы, бийлик алынбайт, бийлик берилет деген сөз ошол жерден да байкалып турат. Дагы бир момент бул Манастын мындай жаңыча ойлонгону, тайманбастыгы. Ошол кезде кыргыздар таяк жеп, мындай айтканда оң жакка куулуп, Олжобайдын балдары 11 тууган ошо Жакып улуусу. Анан булар коркуп калган. Анан Манас айтат, "Жок, эмнеге коркушубуз керек? Коркпойбуз биз, мындай кылабыз, биз тигиндей кылабыз" деп мындай жаңыча ойлонгон лидер да. Мен бүгүнкү күндө 21-жылымда муну бир ишкерлер менен салыштырат элем да, жанагындай бир чоң бизнести ишти баштап атканда коркпой эч тобокелчиликтерин алдыга умтулган, жаңы көз караш менен жашаган адамдар да. То есть Манастан ошону көрсө болот. Бул бир момент. Экинчи момент булардын жанагынтип чоң согушка даярданганы. Жана кыргыздар эми калмактарды кантип кубалап чыгабыз, кантип урушабыз булар менен дегенде Бакай барып жанагынтип ар бир ханга өзүнчө тапшырма берет. Сен барып, сен бизге жого мындай аттанарга кийим даярда. Ошо соотторду, кылычтарды, найзаларды, алкандарды жана башкалар даярда деп ошону 1-2 жыл даярдашат. Лейлек жактан мен түшүнгөнүм менен ошо. Сүлүктүү жактан бир көмүр, кең байлык табышат. Ошол көмүргө темир жакшы эрийт деп ошол жерге өзүнчө кичинекей бир айыл курушат. Жалаң ошол курал жарак жасай турган эң мыкты усталарды алып келишет. Ал усталар керек болсо тетиги Индия, Персиядан бери келген күчтүү усталар болот арасында. 3-4 жыл даярданышат. Манас болсо келечекке бир жакшы тарбия алсын, билим алсын деп аны тетиги Кашгар жакта бир кишинин жанында дыйкан кылып бир 2 жыл иштетишет. Буудай өстүрөт, арпа өстүрөт, сугат системасын өткөзөт. То есть мурунку кыргыздар мындай билими жок деп айтыш ал жерде кыйын да. Булар алдын ала жылдап, сабыр кылып чоң ишке катуу даярданышкан. То есть ал жерде илим бар, билим бар, аракет бар, баары бар да. То есть ошол жагынан да биз үлгү алышыбыз керек. Мындай туруп эле баары жакшы болуп кетет деген нерсе жок. Мындай сабыр менен ишти жакшы кылса ойлонуп, анан мындай команда менен тапшырманы ар бирөөнө эң мыктысына өзүнчө тапшырма берип, ошо ишти ким эмне баарынан жакшы кылса, ошол тапшырманы ошонун колуна карматып, алдын ала даярданыш керек. Ошондо жакшы жыйынтык болот. Анан дагы бир моментти байкаса, жана чоң казатка чыкканда, Манас аттанганда Бейжиңге. Бул 3 миллионго жакын армия болот деп жазылат да. Эми ар кайсы версияда ар кандай болушу мүмкүн, бирок жана Теңири Манаста кара сөз менен жазылганда 330 миң түмөн деп турат. Эми 30 миң түмөн, бир түмөн бул 10 миң болсо, бул 3 миллион да. 3 миллион армия. Ошонун байкасак бир 400-500 миң эле кыргыз да. Калгандар эмеден келди де, Жамгырчы хандан келди де. Жамгырчы хан эми китеп боюнча түшүнгөнүм бул уйгурлар да. Эми булар деле Түрк элине кирет. Уйгурлар 700 миң ошолордон. Андижандан келет. Ошол жерде хандан бир 300-400 миң. Бул мен түшүнгөнүм менен азыркы өзбектер, мүмкүн таджиктер, мүмкүн сарттар, көкчө келет, казактар. Мындай айтканда, бул жерде биригүү идеясы бекем да. То есть кыргыз дегенде бул улуттуу кыргыз эмес, бул ошол идеяны колдогон адамдар 3 миллион киши, 3 миллион армия чогулуп, акыры ошол саны жетпес, бүтпөс Бейжиңде ошондо басышат, бирок азыр дүйнөдө карасаңар эң күчтүү өлкөлөрдүн бири империя бул Америка да. Америкада эмнени байкайсыз? Ал жерде улут жок. Сен карасыңбы, аксыңбы, баарыңар американецсиңер да. То есть бул идея Манаста деле бар да.
Ураны Манас жана Кыргыз да. Хотя бул улуттар ар кандай. То есть бул ошол биригүү идеясын жакшы камтып кеткен, ишке ашырган. Эмне менен ишке ашырган? Айкөлдүк менен, адилеттүүлүк менен, талыкпастык, башкалар үчүн күйүп бышкан үчүн. Жана 40 чоросу да ар кандай улуттан болот да. Арасында калмагы да бар, кыргызы да бар, өзбеги да бар, казагы да бар, уйгуру деле бар, баары бар. Бирок ар бир чоро Манасты мындай айтканда сүйөт, жакшы көрөт, урматтайт, анткени анын айкөлдүгүнө күбө болгон. Мындай айтканда жөө келгенге ат берген, үйсүз жүргөнгө үй берген, адилеттүү мамиле кылган, өзүнүн жакын туугандары кастык кылып, аны басынтса Манас барып коргоп аны көтөргөн. Ошол эле Алмамбет элинен куулуп, кийин казактардан куулганда эң жакын бир туугандай тосуп алып, мындай айтканда сиңишкен да. То есть бул лидердин түзмө-түз сапаттары. То есть бүгүнкү күндө биз ошондой лидерлерге муктажбыз. Өзүнүн кызыкчылыгынан тегерегиндеги жакын, күчтүү адамдардын кызыкчылыгын өйдө кое алган адам да. Бул да өтө маанилүү нерсе. Жакшы, ушул жерден бир суроо жаралып атат да. Муктажбыз деп атпайсызбы? Ошондой лидерлердин жоктугунун эң бирден бир себеби эмне деп атат азыр? Же бар болуп байкабай жатабызбы, кандай болуп атат? Ушул жөнүндө сурагым келип атат да. Тем бул тарбия менен билим маселеси да. Кандай бурбасаң дагы тарбия менен билим. Эми Манасты Манас кылган эл да. Эл күткөн, кыйналып, ушул Манас келсе экен деп, ал жерде Жакыптын салымына караганда ошол Ак Балтанын салымы бир тууган, Бакайдын салымы, Кошойдун салымы, ошолордун салымдары өтө чоң болгон. Ал ар бир киши өзүнчө бир чоң Кыргыздын бир бөлүк эли болгон. Ошолор күткөн. Анан алар ошол Манасты Манас кылыш үчүн баарына даяр болгон. Эмне керек болсо ошосын даярдап берген. Бирок Манаста эч качан эчтекени сураган эмес. Булар жалпы ортодогу кызыкчылык үчүн баары чогуу иштешкен да. То есть муну эл өзү күтүп, эл өзү каалаш керек окшойт. Андай лидер пайда болуш үчүн бул бир момент бар да. Анан жөн эле ошондой жакшы болсо, лидер келсе жакшы болмок эле деп анан ар бири өз тиричилиги менен эле алышып жүрөт. Анан бул жерде шайлоону айткым келбейт, бирок шайлоодо жана 1000 сом, 2000 сом чечип коет. Бул болбогон нерсе да. Эгер эми ал лидер өзү үчүн иштебеш керек. Ал жалпы эл үчүн иштейт. Ал акыры баарыбыз чогуу көтөрүлүп, чогуу тыңып, чогуу өнүгөбүз да. Ошону ар бирөөбүз түшүнүшүбүз керек да. То есть арабызда ошондой инсандар болсо, ошолорду көтөрмөлөп, ошолорго жардам беришибиз керек. Бирок ал инсанга да жоопкерчилик чоң да. Ал дагы өзүнүн кызыкчылыгынан элдин кызыкчылыгын мындай кыйла эле өйдө коюш керек. Жакшы. Анан ар бир китепте аябай таасир эткен жерлер болот эмеспи? Көпкө чейин ойлонуп, ушул жери укмуш болуптур деп, ошол изюминкасын айтып берсеңиз ушул китептен. Эми Манастын изюминкасы ар бир бөлүгүндө ошол барып Каныкей менен таанышкан учуру. Бул өзүнчө чоң изюминка. Жана антип чубакты алдыга жөнөтүп, ошол жерде кайсы кыздар бар экен, эми ал жерде 11 бир тууган Каныкейлер. Ким бар, ким жок, ошолорду бар көр. Анан акырын ошо Каныкей менен Манасты тааныштырганга аракет кылып көр деп, эми ал кезде ошол 11 бир тууган жанагындай жардамчы кыздар менен ошол жерде бир чоң бакчада ойноп атканда, Бухарада чубак барып аларга тийишмиш этип, анан акыры аны колаганда качымыш этип, Манастын жанына чейин Каныкейди алып келип, анан экөө ошол жерден таанышып, анан барып ага куда түшкөнү өзүнчө бир чоң окуя. Мынча миң боз жылкы, мынча миң ак жылкы, мынча миң тоору, мынча миң жана кара жылкы деп отуруп, анан ошол жерде салт санаалар. Мындай айтканда, ошол Каныкей менен Манас кошулган эле бул чоң окуя. Эми ар бир момент мынча боз үй тигилди, Каныкей кыргыздын салтын үйрөнүп, ошол кийин ошол өзүнүн күйөөсүнө жагыш үчүн, кайын журтуна жагыш үчүн кыргыздардыкындай боз үй жасатып, усталарды алып келип, хата тажиктерде боз үй жок болчу. Ошого өзүнчө көңүл буруп, анан ар бир 40 чорого өзүнчө бир кыз даярдап, анан алар бир өзү менен таанышып,
дагы бир момент бар. Всемирный игры кочевников деп атпайбызбы, көчмөндөр оюнчу. Көрсө бул толук менен көкөтөйдүн аштырбайбы. Мен аны деле мурун билчү эмес экенмин. Ошо ар бир оюн көкөтөйдүн ашында мындай толук ачылган да. Ордо оюну, там эр сайыр, жамбыны атыш, анан жанагындай таяк тартыш, бүт көкөтөйдүн ашында экен да. Көрсө бул көчмөндөр оюну көкөтөйдүн ашынын эле копиясы экен. Мен аны мурун билбептирмин да. Манасты окугандан кийин түшүндүм. Ата булар жөн эле ушу даяр нерсени эле көчүрүп алган турбай, эчтеке деле чыгарбаптыр көрсө. Ал даяр нерсе экен. Анан ошол чоң казатка камданганы, кантип ар бир хан өзүнчө армия даярдаган, жана ондук, жүздүк, миңдик, 10 миңдик ким кимге жооп берген, ошол Алмамбетти кол башчы кылып, мындай айтканда Таластан Бейжиңге чейин канча миң километр. Ошону 3 айда өтүшкөн ошо жолду. Жолдон бир да киши жоголуп кетпесин деп, ошол ондук системасын коюшкан. Анан ар бир ондун башы, ар бир ошол өзүнүн ондуна баш менен жооп берген, жүздүк ошонун баарына жооп берген, миңдик жооп берген. Ошондо булар аман эсен эмес, даже булар жолдон чыналып, тынбай тренировка кылышып, мындай айтканда жакшы барышкан. Эми бул Чыңгызхандын системасы деп айтышат, бирок билбейсиң, мүмкүн Чыңгызхан Манастан алган. Же тескери болгон билбейсиң, бирок бул моменттер өтө маанилүү да. То есть Манаста негизи куруу сөз жок, мен ошону байкадым. Ар бир нерсе, же салт сана, же оюн, же согушка дайындануу, же күнүмдүк тирчилик, бул жашоодон эле алынган нерселер. Анан бүгүнкү чейин эле колдоно турган нерседен да. Ошол китепти окуп жатып ыйлаган учур болдубу? Эми ыйлаган учур болду албетте. Бул жанагы Алмамбет, Чубак, Сыргак жана чабылып кеткен учурдачы. Амал жана Коңурбай Манасты артынан даалыга сайганда уулу Найза менен. Анан Найзанын учу ичте калып калат. Анан Манас өзү согушка жарабай калат. Денеси ууланып жатып калат. Анан өзүнөн 10 эсе, мүмкүн 20-30 эсе чоң күч менен ошол 40 чоролор менен ошол Алмамбет, Чубак, Сыргактар кырылышат. Жакшы эле кырылышат, бирок Коңурбай эмне кылат? Ошолордон корккон үчүн Шипшайдар деген, мындай айтканда бүгүнкү күндө снайперди жалдайт. Эмнеси болсо да ушуларды атып өлтүрүп бер депчи. Анан ал 10 эсе күч менен салгылашына карабай ошол Чубак ута берет мындай өзүнүн согушун. Утуп атканда катуу алаксыганда Коңурбай барып аны алаксытат, өзүнө кол атат, анан акырын келип тиги снайпер Шапшайдар мындай атып өлтүрөт. Анан ошентип Сыргакты өлтүрөт, анан ошентип Алмамбетти өлтүрөт. Булар бири-бири үчүн куткарыш үчүн. Эми ошол жерде кыргыз утулуп калып аткан моментти көрөсүң. Анан Чубак, Сыргак деле, Алмамбетиң деле мен өлгөнгө даярмын деп аттанып, эмнеси болсо да мен өлөйүн, бирок биз жеңилбейли, Манас утулбасын, кыргыз утулбасын деп мындай айтканда өзүнүн жанын берген моменттер да, эми мындай трагичный моменттер. Эми согуш, конечно, бирок бул Чубак, Сыргак, Алмамбеттин өзүнүн мындай адамдык, жоокерлик, лидерлик сапаттарын буга чейин катуу таанытат да. Анан ошол адамдар өтүп кеткенде албетте кайгырасың. Анан ошол китепти 10 күн ичинде окудум дебесизби? Негизи эле бир китепти орточо убакыт менен саатта окуйсузбу же кандай ыкмаларды колдоносуз? Эми китепке жараша. Кээ бир китептер бар. Могу Роза Айтматова Ата бейит деген китеп чыгарды. Шуну эртең менен окуп баштагам, кечинде окуп койдум. Бир эле күндө. Ал жерде бир 250-300дөй барак болсо керек эле бетти. Ал өтө жеңил окулат, роман түрүндө жазылган да. Болгон окуя тарых, бирок роман түрүндө өтө жеңил жазылган. Кээ бир китептер ушундай бир сугуну эле кирет да. Бир күндө эле окуп коесуң. Кээ бир китептер 1-2 жумада орточо окуйсуң. Кээ бир китептер кээ бирде айлап да окуп кетесиң, бирок ал оор жазылган китептер. Бирок баары ал маалыматты алыш үчүн ага да сабыр кылып окуйсуң. Эми китепке жараша. Анан ошол Манасты окуп атканда, ошол учурда элдин баалуулуктары бүт камтылган да.
Анан азыр салыштырып өтсөңүз, биз ошол убактагы эң маанилүү, эң баалуу нерселерден эмнени жок кыла алдык азыркы учурда? Элибиз, жалпыбыз, баарыбыз. Жалпы кызыкчылык деген нерсе бар да. Бирок жалпы кызыкчылык үчүн өзүнүн өмүрүн, жанын арнай турган адамдар азыр жок эсе болуп калгандай сезилет да. Эми Манаста андайлар көп. Ошол Бакайың деле, Кошоюң деле, Манасты айтпай эле кол. Алманбетиң деле, Чубак Сыргаң деле, ошол баары каныкей болобу, өзүнүн жанын, өмүрүн жалпы элдин жашоосу үчүн арнаганга даяр адамдар да. Азыр андай адамдар, эми булар лидерлер болгон, азыр лидерлердин арасында ошондой адамдар билбейм, жок эсе сыяктуу көрүнөт да. Бул өзүнчө трагедия. Анан эл менен бири-биринин түшүнүүсү. Ошол. Бирок аягында көрөсүң, конечно, Манастын аягында жана абыш көбөштөр жана пайда болгондо алар даяр окатка келип отура алгысы келет да. Бул уже бул ушундай окшойт, жана сөз айтылат эмес беле? Оор заман кыйын адамдарды жаратат, кыйын адамдар жакшы ток заманды жаратат, ток заман кайра мындай айтканда алсыз жаман адамдарды жаратат дегендей болот. Кыргызстанда азыр билем, жалпы тарыхын алганда менин оюмча эми кыйналган эл бар, конечно, бирок эми ар бир үйдө машина бар, эме бар, бир ток заман деп деле айтсак болот. Азыр мындай прям ачкадан такыр эле болбой калды деген адамдар деле азыраак эле болуш керек. Жалпысынан алганда ток заман болушу мүмкүн, может ошол себептен мындай жакшы кыйын лидерлер чыкпайтабы. Анан биздин жаштар, мисалы азыр көп эле жаштар баягы лидер болгусу келип, ушундай китептерди издеп атпайбы? Анан ушул Манас, Теңирим Манасты окуп атканда эмнелерге көңүл буруп окуш керек? Сиздин оюңузча лидер болгусу келген жаштар. Мен ошондой боло аламбы? Мен ошол моментте ошонун ордунда эмне кылмакмын деген суроону адам өзүнө бериш керек да. Эгер ал ошол Манас, Бакайга окшоп ошону мойнуна алып кыла алса, демек ал лидер боло алат. Анткени Бакайды деле алсаң, бул ошол 11 туугандын кичүүсү. Өзүнүн чоң хандыгы бар, жери бар, эли бар. Мындай айтканда кыйналып Манасты Манас кылыш үчүн бул жылдап жер кыдырат. Бир ай, 2 ай тиге барат. Сен курал жарак даярда. 1-2 ай барып ат менен тиге барат. Сен буудай, аш, токтук даярда. Кошойго барат. Сен жоголоруңду, жоокерлериңди, армияңды даярда деп бул өмүрүн ошого арнайт да. Анан Манастын аягында дагы Манас өлөт, көмүлөт. Анан каныкейди Кошой болуп булар тактка отургузуп хандын эмесине тактасына. Анан өзү 1000 жоокерди алып алып, чалгындоо иштерине, кайгылуу иштерине, мындай айтканда чегарачы болот да. 1000 киши менен барып Кыргыздын ошол Манас курган чоң кыргыз жерин, хандыгын, чегараларын барып текшерет. Ага да бир жыл убакыт кетет. Бул өмүрүн хан толтура окаты бар, эмеси бар, миңдеген малы бар, баары бар колунда. Бирок бул өмүрүн Кыргызды күчтүү өлкөгө арнаганга арнайт толугу менен. Бирок байлыгы деле толтура, бийлиги деле. Бирок ал байлык бийлигин ойлобойт. Ал жалпы кыргыз эли, кыргыз ошол хандыгы, каганаты бекем болсун деп бүт өмүрүн ошого арнайт. Кошой деле жанагы Көкөтөйдүн ашында жолой менен күрөшкөндө байкасаң, ал 70-80ге келип калат. Анан ар бир кыргыздын батырларына кайрылат. Күрөшөсүңбү жолой менен десе, баары баш тартат. Акыры Манаска келет. Манас күрөшөсүңбү десе, эми сиз айтсаңыз күрөшөм, күрөшпөгөндө кайда барам? Бирок Кыргызда бир да тең эле турган хандан башка киши калбай калыптыр деп, булар бизди шылдың кылат го, бул кандай дейт дегенде, анан Кошой, мен каарыган чалды кыйнаныңар деп анан өзү күрөшөт да. То есть мындай айтканда, кыргыздын намысы үчүн өзүнүн жанын бергенге даяр да, 70-80дей карыя болбосо. Ал деле бир чоң хан, ат башыны нарын толугу менен бийлеген хан.
Эми андай моменттер көп. Ар бир жанагы Манасын тегерегинде жүргөн кишилер баары эле хан болгон, 40 чоронун ар бир чоролору деле лидер болгон, бирок өзүнүн өмүрүн арнаган. Жанагы Манас бүтүп атканда деле Каныкейди келип жанагы көбөш чабат да. Тиги чыйырды Семетей эми ал жаңы бешикте жаткан бала. Каныкей булар боз үйдө жатканда бул 40 чорону олгутуп, толгутуп көбөш. Анан акыры өзүнө буруп, анан барып Каныкейди мага тий дейт да. Каныкей сага тийбейм дегенде анан кылыч менен Каныкейдин курсаган шылый бет. Анан ошону 40 чоронун арасынан бир эле чоро чыгат. Ал чаага алып, сен көбөш акмаксың ушундай деп ага кол көтөргөндө көбөш анын башын алып салат. Бирок ал чоро чындык үчүн өлөрүн билгенде деле бирок чындык үчүн туруп берет да. Өлөт, бирок чындык үчүн туруп берет. Эми ошондой адамдарга муктажбыз да. Ушакка эмес, өзүнүн бир кызыкчылыгына эмес, чындык үчүн туруп берген адамдарга муктажбыз. Манаста андайлар көп. Ошол учурда ошол лидерлер, сиз айттыңыз да, ата-энесинин тарбиясынан депчи, дагы башка эмнелерден болушу мүмкүн? Коомдун тарбиясы да. Азыркы биздин жашоо менен айтып өтсөңүз да, мисалы лидер боло турган адамдар тарбиядан, анан чөйрөдөнбү дагы кошумчалап айтып өтсөңүз да, таасир этчү нерселерди. Негизги динди аласыңбы, өнүккөн өлкөлөрдүн тарбиясын аласыңбы, коомдун тарбиясын аласыңбы? Негизи тарбияда ак менен кара жөнөкөй эле нерсе да. Ак бул эмне? Бул чынчылдык, бул тайманбастык, жакшы иш үчүн. Бул бир ишти аягына чыгаруу, жаман жуман ушак, туура эмес иштерге алданбоо, кубалабоо, андай нерселерди. Анан бир нерсени туура түшүнсөң, ошол үчүн принципке туруп берүү аягына чейин. Башкаларды да урматтоо, сыйлоо, жалпы кызыкчылык үчүн өзүнүн кандайдыр бир эгоизмин сыртка чыгарбоо, эми ушундай моменттер бар да. То есть бул динде деле бар, жанагынын баарында деле бар. Буну мындай ошону ажырата билиш үчүн үйрөнө турган тарбия керек албетте. Мана ата-энеси тарбиялайт, садик, мектеп тарбиялайт, өзүнүн чөйрөсү, көчө тарбиялайт, телевизор бар, сотка бар, китеп бар. Ошонун баарын адам өзү умтулуп ошону үйрөнүш керек да. Анан билим менен билимсиздин айырмасы асманы менен жерде, аны унутпаш керек. Билимсиз кээ бирде өзүнү жакшы адам деп деле эсептеп, билимсиздигинен бир жаман иш кылып салышы мүмкүн. Ошон үчүн билимге умтулуш керек. Рахмат Элдар байке, убактыңызды бөлүп ушул китеп жөнүндө айтып бергениңиз үчүн. Биздин көрүүчүлөр бул китепти толугу менен окуп кызыгышат деп ойлойм. Алдыда иштериңизге ийгилик. Бизге дагы ушундай бир лидерлердин чыгышына өзүңүз лидер болгонго тилектешпиз. Кудай буйруса, келечекте Кыргызстандын жаркып өнүп өсүшүнө салымыңызды кошобуз деген ишенимиз бар. Азыр досторго башка китептерден дагы сунуштап, анан кайрылуу жасап койсоңуз болот. Мен мындай кайрылат элем. Жалпысынан тилек сага алкыш, жакшы иш кылып атпсың. Китеп окуу маселеси өтө чоң Кыргызстанда. Өнүккөн өлкөлөр жылына адам башына 30-40 китеп окуйт. Бизде 2-3 китеп барбы жокпу билбейм, жок болушу мүмкүн. Анан китеп окуган менен китеп окуган адамдын айырмасы асман менен жердей. Анткени Чыңгыз Айтматов жанагындай китептерин жазыш үчүн эми жакшы бир 5-10 чакты чыгармасы бар. Бул адам бүт өмүрүн арнаган ошого. Бир өмүр жашап, ошону китепке батырган. Бизде мүмкүнчүлүк бар, ошол китепти бир жумада окуп, анын мындай айтканда өмүрлүк тажрыйбасын өзүбүзгө сиңиргенге мүмкүнчүлүк бар. Мындай мүмкүнчүлүктү кое бербеш керек. Жакшы китептерден тамдап, тынбай окуш керек. Адамдын мээси дагы 100% эң жакшы иштеген учуру бул китепти окуп атканда экен да, жана аны илим посттор изилдеп, жанагындай аппараттар менен текшериптир да, нейрондордун иштегенинчи. То есть китеп окуп атканда адамдын мээси өтө жакшы иштейт. Өнөсүң, өнүгөсүң, өсөсүң адам катары, билимиң да өсөт. Ошон үчүн китеп тынбай окуш керек. Эми кайсы китептерди оку дегенде, мен ар дайым 3-4 тармак боюнча китеп окуйм. 3-4 китеп. Биринчи жакшы адабий көркөм китептерди окуганга аракет кылам. Ар кандай ошо Чыңгыз Айтматов, Джек Лондон, Лев Толстой, мындай классикалык авторлордун классикалык романдарды окусаңар,
бул силерди адам катары байытат, көркөм тилди байытат. Экинчи, эми өзүм экономика, финанс тармагында иштеген үчүн IT-не да жакта иштедик. Мен ошол боюнча көп китептерди окуганга аракет кылам ар дайым. Мына азыр эң алдыңкы технологиялар, блокчейн, биткоин боюнча окуйм, искусственный интеллект боюнча окуйм, экономика боюнча эң акыркы кандайдыр бир мисалдар, тажрыйбалар болсо окуйм. Ана албетте өзүм 10 жылдан ашты мусулман болуп, ислам дининде жүрөбүз. Ошо ислам дининде жакшы китептер болсо ар дайым окуганга аракет кылам бир китеп. 3-4 тармакта китепти ар дайым окуганга аракет кылам. Анан раритет бар, башка нуска, башка дүкөндөр бар, ошол жакка барып китептерди бир айда бар бир ошол жерден бир китеп таап алып окуп турсаңар, менин оюмча алдыңкы ар бир заманда чыккан акыркы жакшы популярдуу китептер бар. Ошолорду окуш керек. Ал жөндөн эле бестселлер болбойт. Ал жакшы окулган китеп бестселлер болот. Рахмат, чоң терең ыраазычылык.